Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фазилеттүү амалдардын катарын толуктаган бул Аят аль-Курси аяты. Сүйүктүү Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул Аят аль-Курси турасында хадистеринде эмне деген. Бир хадисте келет, Бакара сүрөсүндө бир аят бар. Ал аят Кур'ан-ы Каримдеги аяттардын мырзасы. Кайсыл бир адам ал аятты окуй турган болсо, ал үйдө жин дагы, шайтандар да жолобойт, ошол үйдөн качып чыгат деген. Дагы башка хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: Гофир сүрөсүнүн 1-чи, 2-чи, 3-чү аяттары. Жана ошо менен биргеликте Аят аль-Курсини кайсыл бир адам эртең менен окуса кечке чейин, кечинде окуй турган болсо, анда таң атканга чейин Аллах Тааланын коргоосунда болот деген хадис келет. Жана да бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ман қора'a дубуру кулли салатин мактубатин Аят аль-Курси, лам ямна'уху мин духулил джанната илля айямута." Кайсыл бир адам ар бир парыз намаздан кийин Аят аль-Курсини окуй турган болсо, анда ал адамдын бейишке кирүүсүн өлүм гана тозуп турат деген. Жана ошондой эле дагы бир хадисте Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Кимде ким парыз намаздан кийин Аят аль-Курсини окуй турган болсо, кийинки парыз намазга чейин Аллах Тааланын коргоосунда болот" деген. Ошондуктан биз ушул Аят аль-Курсини көпкө окуп, Аллах Таала бизге убада кылган сооп сыйлыктарга жетүүгө мүмкүнчүлүк берсин.